Бишкекте Айыл Агро 2016 көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу бүгүн Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Айыл чарба жана мелиорация министри Турдун Азирбекбоев билдирди. Анын айтымына караганда 4-жыл өтүп жаткан Айыл Агро көргөзмөсү өкмөт үйүнүн алдындагы аянтта өткөрүлөт. Ал эми көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрди түзөт. Көргөзмө расмий түрүндө 25 майда саат 10-до өкмөттүн алдындагы аянтчада ачылат. Жалпы көргөзмөнүн аянтчасы 7000 квадраттык метрден ашык. Аталган көргөзмөгө дүйнө жүзүнүн 20 өлкөсүнөн 32 техника чыгарылып, сатуучу фирмалардын жана заводдордун катышуусу күтүлүүдө. Көргөзмөнүн катышуучуларына айыл чарба техникаларынын бардык түрү, сокудон баштап дан комбайндарына чейин көрсөтүлөт. Ал эми мындай иш-чара эки тараптуу кызматташууларга кенен жол ачат дейт министр. Бул көргөзмөгө 32 фирмалар келип катышмакчы. Булар техника чыгаруучу жана сатуучу фирмалар, жалпы 20дан ашык мамлекеттерден келет. Көргөзмөгө катышуучуларга дүйнөдөгү белгилүү болгон Класс, Элемкем, John Deere, Grammy, Amazonia, Россельмаш, МТЗ, Гомсельмаш, Клевер жана башка маркадагы техникалар сунушталат. Мындан тышкары биотехнология, өсүмдүктөрдү химиялык жана биологиялык жактан коргоочу каражаттар, ветеринардык дарылар жана мал чарбасына керектүү каражаттар, ошондой эле айыл чарбасындагы жаңы технологиялардын үлгүлөрү көрсөтүлөт, деди маалымат жыйынында Бекбоев. Мындан сырткары биотехнология, өсүмдүктөрдү химиялык жана биологиялык жактан коргоочу каражаттар, ветеринардык препараттар мал чарба тармагына дагы ошо көргөзмөдө көргөзүлгөн. Айыл чарбасына арналган көргөзмөдө боз үйлөрдөн турган улуттук экспозиция иштейт. Жана ал жерде 7 областта өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын экспонаттары, улуттук буюмдар, белектер жана башка эл керектөөчү товарлардын үлгүлөрү көрсөтүлөт.